Достор, программабызды улантуудабыз. Сиздер менен бүгүн ойнойбуз дегенбиз. Башкы демирчүбүз болгон KG Group курулуш компаниясы көптөгөн белектерди алып келди. Бардыгыңыздарга суроо берилет. Ошол суроолорду туура жооп берсеңиздер, сөзсүз түрдө сиздерге ушундай белектер болот. Эмне белек десеңиздер, бүгүн сиздер менен ушундай чарбачылыкка, мырзаларга керектүү болгон ушундай универсалдуу бардык жабдыктарды ойнотобуз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта кычкач бар, отвертка бар, метр бар. Эң башкысы көптөгөн ушундай үй чарбасына колдоно турган жакшы нерселер бар. Бардыгыңыздар ойноңуздар. 0555 98 99 44 же болбосо 0779 98 99 44 номерине байланышка чыгып, ушул белекти утуп алышыңыздарга биз да тилектешпиз. Ойноңуздар, утуңуздар. Ал эми сурообуз болсо төмөнкүдөй жаңырат. Сурообузду сиздерге кесиптешим Канышай узатмакчы. Чоң рахмат, ардактуу көрүүчүлөр. Азыркы мүнөттөн баштап биздин оюнубуз старт алды. Анда азыр суроону узатам, жакшылап кулак төшөңүздөр демекчимин. Суроо мындайча жаңырат. Бул затка Тажикстандын саясатчылары мыйзамдуу түрдө ээ боло алышпайт. Ал эми бул затка ээ болгон адамдарды көргөн австриялыктар болсо, ал адамдан коркуп, оолак болууга аракет кылышат экен. Ал эми баарыбыз билген, баарыбыз сүйгөн Голливуд жылдыздары болсо бул затты сыймыктануу менен тагынып жүрүшөт. Сиздердин оюңуздар боюнча бул эмне болушу мүмкүн? 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Шаарыбыздын коду 0312. Дал ушул таблицада катылган 16 бөлтөкчө бар. Ар бириңиздер чалып, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди калтырсаңыз болот. Анда суроомду дагы бир рет кайталайын. Бул затка Тажикстандын саясатчылары мыйзамдуу түрдө ээ боло алышпайт. Ал эми австриялыктар болсо бул затка ээ болгон адамды көргөндө ал адамдан коркуп, оолак болууга аракет кылышат экен. Ал эми баарыбыз билген, баарыбыз сүйгөн Голливуд жылдыздары бул затты сыймыктануу менен тагынып жүрүшөт. Баарыбыз чалабыз. Азыр экранга жакыныраак келип 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Шаарыбыздын коду 0312. Эгерде ким туура жоопту биринчилерден болуп тапса, жаңы гана менин кесиптешим Нияз көрсөткөн ушул мырзаларга, ылайыктуу шаймандарга ээ боло аласыз. 59-20-70 сандары, 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Шаарыбыздын коду 0312. Ардактуу көрүүчүлөр, батыраак чамдаңыздар, анткени убакыт бизде тар. Анда бизде алгачкы чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, кайдан чалып атасыз? Гүлдөн чыгып аттым эле. Аксу районунун Грецкий айылынан. Атыңыз ким болот? Жамбы. Келиңиз анда. Сиз кайсы таблицаны ачасыз? 7-чини ачсаңыз. 7-ни ачып көрөлү. Келиңиз, 7-ни ачып берели. 7-чи таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул эмне? Дагы бир рет суроону кайталайын анда. Тажикстандын саясатчылары бул затка мыйзамдуу түрдө ээ боло алышпайт. Ал эми австриялыктар болсо бул затка ээ болгон адамды көргөндө коркуп, ал адамдан оолак болууга аракет кылышат экен. Персинг. Кандай? Персинг. Жок, туура эмес. Бирок байланышка келип бергениңизге чоң рахмат. Дагы жакшылап ойлонуп көрүңүздөр, анан байланышка бизге чыксаңыздар болот. Ардактуу көрүүчүлөр, суроомду дагы бир ирет кайталап кетейин. Бул затка Тажикстандын саясатчылары мыйзамдуу түрдө ээ боло алышпайт экен. Ал эми австриялыктар болсо, бизде экинчи чакыруу бар. Келиңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз ким болот? Канат. Сиздин оюңуз боюнча бул жакта эмне катылган жана кайсы таблицаны ачасыз? 11-чи. 11-ди ачып бериңиз. 11 ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул эмне? Жылмайып. Сакал. Сиздин оюңуз боюнча бул эмне? Алло. Сакал. Кандай, кайра айтып алсаңыз? Сакал. Жок, тилекке каршы сиз кичине жакындадыңыз, бирок эмнегедир туура эмес жооп болуп калды. Бирок ардактуу көрүүчүлөр, жакшылап ойлонуп байланышка чыгыңыздар демекчимин. Азыр сиздерге мен макул жардам берип кетейин. Бул затка Кыргызстандын ар бир жараны ээ боло алат. Андыктан бул нерсеге эч кандай чектөө коюлган эмес. Бизде 3-чү чакыруу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Атыңыз ким болот? Сүйүнбек. Кайдан чалып атасыз? Ысык-көлдөн чалып атам. Ысык-көлдөн байланышка чыгып атырсыз. Жаныңызда жардамчылар барбы? Жок, өзүм. Кайсы таблицаны ачабыз? 6-ны ачсаңыз. 6-ны ачып берип коюңуздар. 6-чы таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул эмне? Шакек коду.
Жок, тилекке каршы шакек эмес, бирок биздин жаңы экинчи чалган чалуучубуз кичине жакындап калган, андыктан жакшылап ойлонуп кайрадан байланышка чыгууңуздарды суранабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Бул затка Кыргызстанда эч кандай чектөө коюлган эмес. Бул затка ар бирибиз ээ боло алабыз. Ойлонуп көрсөңүздөр. Бизде дагы бир чакыруу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутмандыгыңыз менен кайдан чалып атасыз? Бишкектен жалып атабыз. Атыңыз ким болот? Атым Фримов. Келиңиз анда, кайсы таблицаны ачасыз? 10 ачасызбы? 10 да ачып коюшпу. Келиңиз анда 10-чу таблицаны бизге ачып бериңиздер. 10-чу таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жакта эмне катылган? Кайсы затка ээ болгон адамды көргөндө австриялыктар коркот деп ойлойсуз? Келиңиз. Алло. Тилекке каршы байланыш үзүлүп кетти. Ардактуу көрүүчүлөр, 59-20-70 сандарына байланышка чыгыңыздар. Бул жакта 4 таблица ачылды. Мен ойлойм, жооп өзү эле ачык айкын болуп калды. Анткени кичине гана ойлонуп, логиканы кичине кошсок. Алло, саламатсызбы? Алло. Да. Угуп атам, сизди саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен атыңыз ким болот? Атым Айбек. Кай жактан чалып атасыз? Бишкектен. Бишкектен чалып атсаңыз, сиз кайсы таблицаны ачасыз? Биринчини. Келиңиздер, биринчи таблицаны ачып берип коюңуздар. Биринчи таблица ачылды. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде кайсы сүрөт катылган? Эмне катылган? Бул жерде тиш го мененче алтын тиш. Баракелди. Биздин көрүүчүбүз бар. Бул албетте алтын тиш. Дал ушул алтын тиши бар адамдарды австриялыктар көргөндө коркуп, оолак болууга аракет кылышат экен. Ал эми Голливуд жылдыздары болсо, бул затты баарыбыз билгендей сыймыктануу менен тагынып келишет. Ардактуу көрүүчү, сизди дагы бир ирет куттуктайбыз. Азыр эфирдин сыртында сизге байланышып, айтылган бул жактагы баалуу белекти ыйгарабыз. Ал эми азыр келиңиздер, мына ушундай оюндан соң баарыбыз тамактанабыз. Ооба, тамактанабыз. Ага чейин урматтуу биздин көрүүчү, сизди ушундай жакшы белектердин ээси болушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул белегиңизди алып кетсеңиз болот, номерлерге байланышка чыгыңыздар. Ал эми биз ушу темирчүбүз тууралуу дагы кыскача маалыматтарды окуп өтөлү. KG Group компаниясы калкыбыздын социалдык көйгөйлөрүнө ар дайым көңүл буруп келет. Көп балалуу үй бүлөлөргө, мамлекет кызматкерлерине, маданият жана спорт чеберлерине өзүбүздүн пландарыбыздын чегинде колдоо көрсөтүүгө ар дайым аракет кылып келебиз. Жуманын жума күнүндө KG Group курулуш компаниясынан сиздерге ушундай керектүү болгон жакшынакай белектерди ойноттук. Эмки жумада дагы ойнотконго аракет кылабыз. Бул жакта дагы ушундай кооз белектер бар. Алардын баарына өзүңүздөр күбө болосуздар, утуңуздар, ойноңуздар, бардыңыздар, катышканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү биздин аш тизме рубрикасына бурабыз. Андан кийин жолугушабыз.